Саламатсыңар балдар. Кезектеги математика сабагыбыз. Бул сабакта 9га көбөйтүү жана 9га бөлүү жадыбалдары менен таанышабыз. 9га көбөйтүүнү жана бөлүүнү үйрөнөсүңөр. Туура катасыз чыгарууга көнүгөсүңөр. Бири-бириңерди сыйлап, биргеликте иштөөгө тарбияланасыңар. Андай эмесе баштасак. 300-чү иш. Бул жерде бизге 9-ун көбөйтүүнүлөрү берилген. Ошолорду карап, 9га көбөйтүүнүн жадыбалыны, 9га бөлүүнүн жадыбалдарыны карап, алар менен таанышабыз. 301-чи иштеги берилген мисалдарды ооз-эки чыгарасыңар. Бул иште туюнтма берилген. Туюнтманы ооз-эки ирети менен чыгарасыңар. 302-чи иште бул жерде да туюнтма. 916 кемитилген кашанын ичинде 9 менен 9-дун көбөйтүүнүсү. Биринчи 916-ны жазабыз, андан кийин кашанын ичидегини иштейбиз. 9 жерде 9, 81. 916 менен 81-дин айырмасы 835-ке барабар. Ушинтип калган туюнтмалардагы ирети менен жазабыз. 303-чү иш маселе. Маселенин берилишини кунт коюп угуп отуругула балдар. Эмил велосипед менен 18 километр жол жүрдү. Ал дагы саатына 4 километрден 2 саат жөө жол басты. Эмил бардыгы канча километр жол жүрдү? Ойлонобуз. Эмил биринчи велосипед менен жол жүрүптүр 18 километр. Андан кийин жөө 4 километрден 2 саат жүрүптүр. Туюнтма иретини чыгарабыз. Кантип чыгарсак биздин маселебизден жообу келип чыгат. Эмилдин канча километр жол басканы чыгат. Жакшылап ойлонуп чыгаргыла балдар. 304-чү иш дагы маселе. Нооруз майрамына даярдык катары биздин класска 285 гүл жасоо тапшырылды. Биз 120 кызыл жана 154 сары гүл жасадык. Дагы канча гүл жасашыбыз керек? Ойлонобуз. 285 гүл жасашыбыз керек, гүл тапшырылды, а бирок биз 120 кызыл жана 154 сары гүл жасадык. Кантип чыгарабыз? 305 жана 306 иштер маселе. Бул маселелер оңой, берилишини туура окуп, түшүнүп, жообуну чыгарасыңар. Ал эми үйгө тапшырма 307, 308 иштер жана 9га көбөйтүүнүн жадыбалыны жаттайсыңар.